Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2018 жылы шыққан 84-ші жай аттуу тасманы көрөбүз. Шаарда белгисиз жагдай пайда болуп, 12 жаштан 16 жашка чейинки балдар жоголо баштап, 15 жаштагы достор биргеликте балдардын жоголуусунун себебин аныкташат. Андыктан талдообузду аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, сөз башынан болсун. 1984 жылы Аризона штатынын Ипсвич шаары 15 жаштагы каарманыбыз Дэйв гезит таратып жүргөндүгүн көрөбүз. Бир мезгилде ал кошуналарынын бири Маккинин үйүнө келип ага гезитин берип, каарманыбыз тартип сакчы болуп иштеген кошунасы Маккиге гезит жеткиргендиги үчүн айлык маянасын бере эле экендигин эскертет. Анда Макки бере турган акчасы эсинен чыгып калгандыгын айтып, каарманыбызды үйүнө чакырып, "Мен бир жаңы эмерек алдым эле, аны жер төлөмө алып киришип койчу. Андан дагы сага акчаңды берейин" десе, Дэйв дароо эле макулдугун берип үйүнө кирип, эмерегин жер төлөөгө алып киришип, бирок ал жактан түшүнүксүз жагдайларга кабылды. Анткени Макки туугандары жок, негизинен эле жалгыз жашап, анан дагы жер төлөөсү өтө бир караңгы экен. Ал аз келгенси бөлмөлөрүнүн бирине колпу салынып, анан дагы ар кайсы жерде сүрөттөр илинип турган болот. Булардын бардыгын байкаган Дэйв Макки берген акчаны алып эле ал жактан кетүүгө шашат. Бир мезгилде кечкирип каарманыбыз 3 досу менен биргеликте жашынмак ойной баштап, жашынган жерден эки жакты карап жатып, кошунасы Маккинин үйүнөн белгисиз баланы көрдү. Ошол мезгилде эле достору аны таап алып, каарманыбыз кайрадан Маккинин үйүн караса, алар ордунда жок болуп чыгышат. Көрсө Дэйв негизинен эле китеп көп окуп, ар кандай окуя уламыштарга ишенип, башка планетада жашаган келгиндер дагы бар деп ишене берчү. Анан дагы каарманыбыз досторуна акыркы учурда көп балдар жоголуп жатат десе, достору такыр эле каарманыбыздын сөзүнө маани беришпей, "Сен негизи ушундай нерселерди айта бересиң, анан дагы келгиндер менен байланышка чыгам деп аракет кылып көргөнсүң, эсиңдеби? Бул адатың калбайт окшойт досум" деп ал жерден балдар тарап кетишет. Дэйв болсо жат аралдын кошуна кызы Никкиде көңүлү болгондуктан, терезесинен дүрүү менен анын үйүн бир сыйра карап, анан уктап калчу. Ошол күндөрдөн көп өтпөй эле тартип сакчылардын кеңсесине белгисиз адам өлтүргүчтөн кат келген болот. Ал өзүн Кэмп Мэй шаарындагы жоголгон балдарды уурдап өлтүргөндүгүн айтып, жалпысынан 10 жылдын ичинде 13төн ашык баланы жок кылдым деп мактанып жазган болот. Бул кабар калың элге тарап, Дэйв дароо эле досторун чогултуп, "Менин буга чейинки айткан сөздөрүм чын болуп жатат. Мен буга чейинки жоголгон балдар жөндөн жөн эмес экендигин түшүнүп эле турганмын. Келгиле биз андан көрө адам өлтүргүчтү изилдейли" десе, достору такыр макулдугун беришпей, ар ким өзүнүн ишин кылганы жакшы да, андан көрө жашынмак ойнойлучу деп кол чырактарын көтөрүп алып эшикке чыгышат. Бирок акыркы учурларда алар менен чогуу жашынмак ойноп жүргөн Джимми деген бала такыр эле оюнга келбей, каармандарыбыз Джимминин үйүнө барып дагы үйүнөн эч кимди таппай коюшту. Анда Дэвид Джимминин үйү тартип сакчы Маккинин үйүнүн жанында болгондуктан, эмнегедир тартип сакчы Маккиден жаман күмөндөрдү санай баштады. Пропал Дасти Дэвид. Бир күнү каарманыбыз сүт куюлган үкөктө жоголгон баланын сүрөтүн көрүп, мындан бир жума мурун Маккинин үйүндө көргөн баланы таанып калат. Ошондуктан Дэйв дароо эле досторун чакырып, буга чейин Макки тууралуу изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтып, далилдердин бардыгы Маккиге каршы болуп жаткандыгын түшүндүрөт. Анткени сыналгыдан тартип сакчылар кылмышкер 40 жаштан 50 жаштар чамасында, анан дагы жалгыз жашаган ак терилүү адам деп айтышкан болчу. Ал эле эмес, дүкөндө иштеген балдардын бири Карл каарманыбызга Макки жума сайын 50 килограммдан топурак сатып алып турат деп айтыптыр. Бул сөздөрдүн бардыгын уккан каарманыбыздын достору акыр аягы макулдугун беришип, кошунасы тартип сакчы Маккинин артынан аңдып изилдөөнү чечишет. Не знаю куда, но мы это выясним. Бирок каармандарыбыз канчалык аракет кылып Маккинин ар бир кыймылын изилдеп дагы эч кандай кылмыш иш таба алышпай, жада калса таштандысын оодарып дагы эч бир күмөндүү нерсе таба алышкан жок. Кандай болбосун, Дэйв түн ортосу дагы Маккинин үйүн аңдып олтура берчү. Бир мезгилде эле эшигинин коңгуроосу басылып, каарманыбыз барып ачса эле Никки келиптир. Көрсө Дэйвге жаккан кошунасы кыз Никки, андан жашы чоң улуу эле кыз экен. Ал каарманыбыздын аңдып жүргөнүн байкап калып, анын үйүнө келип, ортодо чатак иш башталайын деп калган мезгилде Дэйвдин ата-энеси келип калып, Никки терезе аркылуу качып кетип калат. Анда каарманыбыз жакшы көргөн кызын жанынан көргөндүгүнө эле мас болуп калды окшойт. Ошол эле түнү белгисиз адам тарабынан дагы бир бала уурдалып, каармандарыбыз болсо аракетин улантып Маккини аңдай беришти. Достордун арасынан Води апасынын унаасын алып алып, өзү унааны жакшы айдай албаганына карабай Маккинин артынан ээрчишип, Макки кесиптик унаасын айдап барып, жер казуучу шаймандарды жана топурак сатып алып жаткандыгын көрүшөт. Бирок бул жолу каармандарыбыздын аңдоосу көпкө созулган жок. Анткени аларды тартип сакчылардын бири Коул байкап калып, дароо эле токтотуп, шаарча өтө чоң болгондуктан каармандарыбызды таанып калып, аларды үйүнө кетирип жиберет. Кечинде болсо Дэйв адаттагыдай эле Маккинин үйүн аңдып олтурган. Бир мезгилде Никки дагы бир жолу келип, эки каарманыбыз сейилдегенге чыгышат. Көрсө Никкинин ата-энеси ажырашып жаткандыктан, ал аябай капаланып каарманыбызга ичиндеги муңун айтып берип, аны уккан Дэйв Никкиге күч кубат берген сөздөрүн айтып, андан соң өзүнүн дагы сырын айтып берет.
Биз азыр Маккинин артынан аңдып жүрөбүз. Менимче ал адам өлтүргүч. Өзү тартип сакчы болгондуктан 10 жылдан бери кармалбай жүрөт. Биз жакында чындыкты аныктап чыгабыз десе Никке Дэйвге мен сени жашыңдан тааныймын. Сен мурдатан эле ушундай нерселерге ишене берчүң деп күлүп коет. Мы вчера снова встречались. Мындан соң Дэйв ар бир жаш баланын адатынча эле досторуна жолугуп алып Никки менен жолуккандыгын мактанып, ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп баарлашып олтурушуп бир жумадан бери Маккинин артынан аңдышып, бирок эч нерсе таппагандыгын айтышат. Ошондуктан алар бул жолу маселеге олуттуу киришип, анын үйүн тинтүүнү чечишти. Бир чечимге келген каармандарыбыз кечинде адаттагыдай эле бекин-бечек ойномуш болушуп, Маккинин үйү тарабына барышып, ал жакта үнү кузуучу аппаратты орното башташат. Бул убакта Фарадей менен Итан терезеде Маккини аңдып олтурушкан болчу. Алар бир кезде Макки колгапчан ар кандай тазалоочу суюктуктарды көтөрүп жүргөндүгүн байкашат. Анан дагы Маккинин үстүңкү кийиминде кандын изи жүргөн эле. Блин, Бир мезгилде Макки каармандарыбызды байкап калып, алар качып жөнөшүп, Дэйв эртеси күнү Макки бизден күмөн санап калбаса экен деп анын үйүнө барып, биз кече жашынбак ойноп жатып байкабай сиздин корооңузга кирип кетиппиз. Сизди көрүп чочуп качып кеттим, кечирип коюңуз деп актанып коет. пока вы будете следить за ним, мы пороемся в саду. Бирок төрт дос аңдуусун токтотпой Макки кечинде чуркоого чыгып кеткенде, анын артынан Фарадей менен Вуди кайда барат экендигин аңдышып, бул убакта Дэйв менен Итан Маккинин короосун каза башташат. Бирок алар жерден эчтеке табышпай бир мезгилде шаймандар сакталуучу кампасына киришип, Дэйв ал жактан жеңил кийимди көрүп таанып калды. Бул кийим буга чейин каарманыбыз Маккинин үйүнөн көргөн жаш баланын кийими болчу. Эң кызыгы жанагы кийимде кандын дагы изи бар экен. Бул убакта Фарадей менен Вуди Маккинин унаа токтотуучу жайга келгендигин көрүшүп, артынан аңдышып ал жерде чыпталарга салынган ар кандай химиялык заттар бар экендигин көрүшөт. Ошентип тапкан жыйынтыгын топтошуп каармандарыбыз чогулуп алышып бир чечимге келишип, Дэйвдин ата-энесине болгон нерсенин бардыгын төкпөй чечпей айтып беришет. Бирок атасы дагы апасы дагы балдардын сөзүнө ишенбей атасы Рэндал баласын урушуп, Макки сен төрөлө электен бери бизге кошуна, анан дагы ал тартип сакчы го. Бул ойду кайдан алдыңар, жөн эле жашасаңар болбойбу? Жиниме тийбей менин артымдан жүргүлө деп Маккинин үйүнө барып, аны чакырып алып менин балам достору менен шоктук кылыптыр деп тескерисинче Маккиден кечирим суратат. Анда Макки актанып, менин үйүмдө жүргөн бала ал менин жээндеримдин бири. Ал мага үй жумуштарында жардам берип жаткан экөөбүз кечке мык кактык эле. Балким ошондо бир жери канап кийимдерине кандар жууп калса керек да. Ишенбесеңер жээниме коңгуроо кылып берейин десе Дэйвдин атасы Рэндал жок, бул нерсенин кажети жок. Болгону жаш балдарды кечирип коюңуз деп кечирим сурашып ал жерден кетишет. Эми каармандарыбыздын болгон аракетинин бардыгы текке кетти окшойт. Ошондуктан башкалары бул нерсени таштайын десе Дэйв дагы деле оюнан кайтпаптыр. Ошондуктан ал ачкычты зым менен ачууну үйрөнүп, андан соң Никки менен сүйлөшүп олтуруп калат. Каарманыбыз Никкиге болгон окуянын бардыгын айтып берип, бирок Маккиден дагы деле күмөн санап жаткандыгын айтып, Никкинин эми ушул ишиңди жөн эле койбойсуңбу деген кеңешине карабай эле изилдөөсүн уланта берет. Бир күнү Дэйв үйүндө жалгыз мезгилинде Макки кести кийим менен анын үйүнө келип, каарманыбызга кайрылып, сен негизи жакшы баласың, бирок жаштык кезде ким гана адашпайт. Ошондуктан менден дагы кетип калган болсо кечирим сураганы келдим десе Дэйв бардыгы жакшы экендигин айтып, бирок Маккиден суранып, сиз буга чейин үйүмдөгү жээниме коңгуроо кылып берем деп айттыңыз эле. Атам болсо жөн эле кой деп койду, бирок азыр коңгуроо кылып бериңизчи. Биздикинен деле коңгуроо кылсаңыз болот десе Макки дароо эле макулдугун берип коңгуроо кыла баштап, бирок байланышты эч ким көтөрбөгөндүктөн макул, мен башка күнү келейин. Сен мага толук ишенишиң үчүн коңгуроо кылып жээним менен сүйлөштүрөмүн деп ал жерден кетет. Анда дагы деле Маккиден күмөнү кетпеген каарманыбыз ал кимге коңгуроо кылды экен деп текшере баштап, Макки жөн эле өзүнүн үйүндөгү байланыш аппаратына коңгуроо кылгандыгы билинет. Бул окуя Дэйвдин күмөнүн дагы бир жолу күчөттү. Ошондуктан ал досторун чакырып, алардын бул ойго каршы экендигине карабай өзүнүн оюн таңуулап, силер мага болгону акыркы жолу жардам берип койгула, мен анын үйүнүн жертөлөсүнө киришим керек. Атамдын видео камерасын алып алам дагы болгон нерсенин бардыгын тартып чыгамын. Мен сөзсүз далил таап чыгамын десе достору акыр аягы макулдугун беришти. Твоя последняя попытка, Дэйви. Ошентип алар атайын Жалал Абадтагы ак үйдүн ачылышын күтүшүп майрамдыкка бардыгы кеткен мезгилде Макки дагы кесиптештери менен майрамдыкта жүргөндүгүн көрүшүп өздөрүнүн иш чарасын башташат. Вуди менен Дэйв камераны көтөрүп алып дароо эле Маккинин үйүнө барып терезесин ачышып, ал жака кирип бара жаткандыгын бир мезгилде Никки дагы көрүп аларга кошулууну чечти. Ошентип Фарадей Маккинин кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат берип, каармандарыбыз болсо Маккинин үйүн тинте башташып, дароо эле жертөлөсүнө кирип ал жактагы жашыруун бөлмөнү көрүшөт. Биз буга чейин билгендей Дэйв ачкычты зым менен ачууну үйрөнүп алган болчу. Ошондуктан ал жанагы жашыруун бөлмөнү оңой эле ачып ал жака кирип барышып, бирок ал жакта илинген сүрөттөрдөн башка эчтекени таба алышкан жок. Кызыгы ал бөлмөдөн кире турган дагы бир башка бөлмө бар экен. Анда каармандарыбыз ал жака кирүүдөн коркушуп, бирок Дэйв аркага кайтуу ою жок экендигин билдирип,
Ошол жакты ачкандан кийин гана буга чейин Дэйв айтып жүргөн далилдердин бардыгын табышты. Көрсө тартип сакчы Макки чындап эле адам өлтүргүч экен. Каармандарыбыз ал жактан өлүп жаткан баланын денесин видео камерага тартышып, анандагы жарым өлүк болуп кыйналып калган баланы табышып, аны куткарып чыгып келе жатып, Дэйв ал жердеги иленген сүрөттөрдүн бардыгы Маккинин үй бүлөсү эмес экендигин түшүндү. Көрсө ал жердеги сүрөттөрдүн бардыгы Маккинин колунан каза тапкандар экен. Эң кызыгы алардын арасында Дэйвдин дагы сүрөтү турган болот. Сыягы Макки эми Дэйвди өлтүргөнгө киришип калган окшойт эле. Я следующий. Кандай болбосун каармандарыбыз ал жактан качып чыгып кеткенге жетишчи видео камерага тарткан окуялардын бардыгын тартип сакчыларга көрсөтүп, ошондо гана Маккиге каршы чыныгы далил болуп анын кылмышкер экендиги аныкталат. Бул окуядан кийин Никки дагы Дэйвдин эр жүрөк экендигине баа берип, аны бир жолу өөп дагы койду. Дэйвдин атасы болсо андан кечирим сурап, сен чыныгы баатырсың балам. Мен ушуга чейин сенин сөзүңө ишенбегендигиме кечирим сурайм деп катачылыгын мойнуна алат. Ошентип алар кечинде үйүнө кайтып келишип, Вуди бул жолу Дэйвдин үйүндө жата турган болуп, бирок тартип сакчылар Маккини кармай албай анын качып кеткендиги билинет. Кандай болбосун каармандарыбыздын эми жүрөгү тынчып, Макки эч жакка кача албайт. Ал сөзсүз колго түшөт деп аракеттеринен жыйынтык болгондуктан кубанып уйкуга киришишти. Бирок түнү окумда саат 12 болуп, Дэйвдин үйүнүн шыбынан шатынын түшүп келе жаткандыгын байкайбыз. Көрсө кылмышкер Макки так эле Дэйвдин үйүнө жашынып алган экен. Анда эсинен кеткен каармандарыбыз бир мезгилде ойгонсо унаада байланып олтурушуптур. Жүрөктөрү түшкөн каармандарыбыз колдорундагы ооздорундагы чечип ал жерден качып жөнөшүп, бир мезгилде Макки кыйкырып, силер жашынмак ойногонду жакшы көрөт элеңер го, мына силерге чыныгы жашынмак. Ана жашынып көргүлөчү деп эле кол чырагы менен артынан куулай баштайт. Анда достор кайда качып барбасын, тегерек четинин бардыгы суу экендигин байкашып, бир мезгилде эле кулап түшүп ал жерден адамдардын денелерин көрүштү. Сыягы Макки өлтүргөндөрүн ушул жакка алып келип жок кылат окшойт. Ошондуктан кылмышкер бул токойду өтө мыкты билгендиктен каармандарыбызды оңой эле таап, биринчи Дэйвди бутунан жаракат алдырат да андан соң Вудиге жетип барат. Кылмышкер бычагын алып дароо эле Вудини ошол жерде мууздап салып, андан соң ал жерге келген Дэйвди кармап, бул нерсенин бардыгы сенин айыңдан болду. Сен менин жашоомду толугу менен талкаладың го. Ошондуктан мен сени азыр өлтүргүм келип жатат, бирок бул нерсе сага аздык кылат. Мен тескерисинче сени өлтүрбөймүн, сен өмүр бою мени ойлонуп жашагының. Анткени мен сага бир күн болбосо бир күн келип өтө азаптуу өлүм менен өлтүрөм. Ошондуктан мени күтүп жашагының деп кесиптик унаага олтуруп алып ал жерден кетип калат. Бул окуядан кийин бир буту кесилген каарманыбыз араңдан эле ал жактан кетип, жолдо алсырап жатып калган мезгилде бейтааныш адамдардын бири аны таап алды. Каарманыбыз бара жатып жолдун четинде Маккинин кесиптик унаасы өрттөлүп тургандыгын көрөт. Ошентип Дэйв убакыттын өтүшү менен буту дарыланып өзүнө келип, анын айынан досу Вуди каза болуп калгандыгына катуу кайгыга батат. Бирок кандай болбосун кайрадан күнүмдүк жашоого кайтып гезит таратып иштей баштап, күн сайын Маккинин үйүнөн өтүп бара жатып анын ким экендигин эстей турган болду. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым кошунанын акысын берип алар менен мыкты мамиледе бололу.